Ассаламу алейкум туғандар. Қайда жоғалып кеттің? Ассистент не oldu? Бұл канал не болған канал? Мұрынғы YouTube канал не oldu? Аның жанында учурдан не қылып жатасың? Wildberries не болып жатат? Каталог не болып жатат? Мен курсты бір ғана каталог үшін алдым еле деген сияқты группада сұралған жана сұралбаған кейбір сұрауларға бұл видео мен жауап берсем турарақ болады деп ойладым. Анткени ал жақта әрбіріне жауап беріп отырғанда уақыт көп кетіп қалады екен. Как раз туғандар, бірінші мәселе қайда жоғалып кеттің деген сұрауға келе тұрған болсақ, эми Кудайга шүгүр жашоонун бир трагедия болгон жок, бир чоң көйгөй болгон жок, бирок бир канча майда чүйдө жана бир канча чоңураак проблемалар чогулганда тилекке каршы акыркы 5-6 айдан бери социалдык тармактарга дагы группада көп жооп бере албай калдым. Аллах насип кылса мындан кийин бир аз дагы активдүүрөөк болгон аракет кылам. Ал маселелердин бардыгы чечилип калган жок, бирок акырынан иреттелип келе жатат деп айтсам болот. Негизи эле мындай да ой кетти да ушул процесс, ушул этап учурумдачы. Аллах насип кылса бул жумуштар бир жактуу болгондон кийин балким мага окшоп бир проблеманын ичине кирип ошол жактан чыга албай жүргөндөргө мындай өзүмдүн тажрыйбама таянып кейбир кеңештеримди, кейбир жол көрсөтүү жагынан дагы жардам бере алат окшойм деген ой келип атат да. Себеби чындыгында ар бир адам өзүнүн башына келген сыноону же болбосо өзүнүн туш келген проблемасын чечип жатканда туура позицияда болсо ал жактан өзүнө керектүү сабактарды чыгара алат. Ошондуктан туугандар, эгерде азыр кейбирлериңиздердин башыңыздарда кандайдыр бир проблемалар болсо, аны өтө чоң бир трагедия катары кабыл албай, просто отуруңуздар, ойлонуңуздар, Аллах насип кылса бир жолу чыгат, чечилет иншалла. Бул биздин биринчи суроо болчу туугандар. Экинчиси ассистент боюнча айта турган болсок, ассистент не болду? Ассистент негизинен уланып жатат, бирок бир 4-5 ай болуп калды окшойт. Мен ассистенттин операциондуу жумуштарына аралашпай калдым. Баса белгилей кетчү нерсе, Telegram группада бирөө жазгандай ассистент банкрот болду. Али байке ассистентти башкаларга сатып салып туруп өзү кетти деген сыяктуу маалыматтар туура эмес. Дагы бир кыстырма иретинде айтайын, банкрот деген сөз аягы т менен жазылат, б менен эмес. Просто мен операционда жокмун. Азыр өзүмдү бир аздан дагы кененирээк айтып берем. Өзүмдү жашоодо башка бир тармактарда сынап көрүүнү, башка бир тармактарда изденүү жолундамын деп айтсам болот. Мындайча айтканда, Аллахтын бир тагдырынан экинчи тагдырына басып бараткан жерим. Атак Кудайым буйруса, ассистент акырынан өзүнүн жолу менен жылып жатат. Так что бул суроого дагы жооп бердим деп ойлойм. Дальше жыла турган болсак туугандар, бул канал эмне жөнүндө, мурунку канал эмне болду дейт. Чын айтсам, камеранын астында көптөн бери сүйлөбөй, өзүм азыр сөздөрүмдү шашкалактап, далбастап унутуп коюп жатам. Анткени көптөн бери камеранын астында да сүйлөй элекмин. Бул каналды эмнеге ачтым? Бул каналды дагы көп өзүмдүн аудиториям менен мындай душевный бир разговор үчүн, болуп жаткан кулистин за кулисами деп коет го, болуп жаткан кейбир иштердин за кулисами процесстерин сиздер менен бөлүшүп, дагы жакындан баарлашуу үчүн бул каналды ачып жатам. Ал эми бир мурунку канал болсо, ал каналда бир аз да ойлорум башкачараак болуп жатат. Бир канча тилде которуп, бир аз дагы саякат, бир аз дагы бизнес, бир аз дагы ушундай бир башкачараак бир форматты пландаштырып атам айтор. Аллах насип кылса, ал жакта видеолор чыккан сайын өзүңүздөр да көрсөңүздөр, түшүнөсүздөр деген ойдомун. Сөзсүз түрдө ал каналга да катталыңыздар, же ал каналга катталган болсоңуздар отписка кылмаңыздар, анткени ал жакта бир аз дагы расмий маалыматтар чыгат. Ал эми бул каналда болсо, жанагы айтканымдай, бул каналдын катталуучуларын өзүмө бир кабырга дагы жакыныраак көрөм. Ошондуктан кейбир маселелерди бул жактан ачыгыраак бөлүшкөнгө аракет кылам сиздер менен. Вот, эмне болгондо деле бул каналдагы, теги каналдагы өзүмдүн тажрыйбаларым менен, өзүмдүн билгендерим менен, жаштар менен бөлүшүү, мекендештер менен бөлүшүү жаатында болот да. Бул суроого да жооп берген болсок туугандар, эми Wildberries эмне болуп жатат деген суроо. Моюнга алышым керек, Wildberries именно ички кухнясынан бир топ алысташып кеттим. Өзгөчө 46-7 айдан бери таптакыр башка проблемалар менен жүрүп калдым. Учурдан пайдаланып айта кетейин, биздин Telegram группада, Telegram каналда Сезим деген биздин бир экспертибиз бар. Ал учурда дагы Wildberries'те иштеп жаткандыгы үчүн азыр эмне болуп жатат, эмне болбой жатат, бул темаларды жакшыраак билет. Жада калса, кече Instagramдан көрүп калдым, Dina Wildberries деген бир айым, билесиздер, Кыргызстандын бир эксперттер ушундай. Wildberries'те азыркы алгоритма кандай иштейт, ошол боюнча офлайн жана онлайн мастер-класс уюштуруп жатат. Менин көргөнүм, мүмкүнчүлүгү барлар офлайнга барып, мүмкүнчүлүгү жоктор онлайндан катышып, эгер Wildberries'те иштеп жаткан болсоңуз же кызыгып жаткан болсоңуз, эң акыркы жаңылануулардан кабардар болсоңуздар, менин оюмча ошол туурараак болот. Менин азыркы көрүп турган картинам боюнча чындыгында Wildberries'те аябай чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Өзгөчө кытайлардын кирип жаткандыгы оюнду, баягы англисче game changer деп коет го, оюндун правилаларын аябай башка нукка бурганып турат да. Мен дагы азыр чын айтсам ушул тема боюнча дагы изденип жатам. Учурда мен азыр Кытайдамын. Түн жарымда тура калып бул видеону 2-3 жумадан бери ана тартам, мына тартам деп бузап жатты эле. Азыр өзүмдүн номеримде отуруп эле тартып жаткан кербесим. Кытай жөнүндө да бир аздан кененирээк токтолом. Айтор, Wildberries темасы мага дагы эле кызык. Ошон үчүн деле мен сиздерди Сезимдин эксперттүүлүгүнө, Сезимдин түз эфирлерине неме кылып атам, багыттандырып атам. Каналда маалыматтарды бөлүшүп турат. Өзүм дагы бул темага кызыктармын. Болгону эле
ушул учурларда Wildberries менин жеке пикиримде бир өткөл учурда болуп жаткандай да, себеби правилалары, эрежелери чоң өзгөрүүлөргө дуушар болууда, аябай иштеп, бирок иштегенине карабастан пайда таппагандарды көп көрүп жатам. Жада калса кечээ бир тааныш досум байланышты. 2-3 жылдан бери иштеп жатам. Чоң оборотторду кылдым. Wildberries'тен түшкөн акчадан не кыйратып үй алдым, не кыйратып машина алдым, не башка бир өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн колдондум. Бирок азыр менде бир 200 000 долларга жакын карызым бар. Пайдасын көргөн жокмун. Неден болушу мүмкүн дейт да. Бул эми чоң масштабта, бирок ушул сыяктуу Wildberries'те вроде иштеп, бирок пайда көрбөй жаткандар бар. Алардын балким азыркы учурда менин көрүп турган эки чоң неме катасы. Биринчиси финансовый отчеттуулуктун жоктугу, экинчиси деген баягы продвижение сыяктуу расходтордун эсептелбегендиги да. Айтор булардын баардыгы кайра келип туруп, оцифровка бизнеси деп коет го. Бизнестеги болуп жаткан процесстердин цифралардын негизинде көрүлбөгөндүгү болушу мүмкүн. Эгерде чында Wildberries'ке кызыгып жаткан болсоңуздар, Telegramда жазып аткандар бар, немелер бар. Менин сунушум ошол. Wildberries менен байланыштуу баардык группаларда болуңуздар, алардын сөздөрүн угуңуздар, өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди цифралардын негизинде көрүңүздөр. Wildberries темасы дагы эле актуалдуу деп ойлойм, ишенем. Просто подходду башкачараак кылыш керек. Андан ары жала турган болсок туугандар, учурда эмне менен алексиң деген бир суроого келе турган болсок, ансыз деле биз азыр 3 суроо калды. Учурда эмне менен алексиң, каталог эмне болду, мен курсту бир гана каталог үчүн алдым эле деген 3 суроо. Учурда туугандар, мен бир аз дагы Wildberries менен катар кандай десем, масштабты бир аз дагы, то есть ракурсту бир аз дагы кененирээк кылайын деп атам. Соода менен байланыштуу иш кылайын деп атам. Ошондуктан эле Кытайга келдим. Кытайда азыр снабжение жагына кызыктар болуп атам. Кандай десеңиздер, Кыргызстанда же башка бир өлкөдө бир бизнес бар. Бул бизнестин кээ бир расходниктер деп коебуз го, кээ бир керек болгон материалдар булар деген Кытайда бар көпчүлүк учурда. И ушул Кытайдан снабжение кылыш керек. Бишкек гана байер да. Бирок байерден дагы бир аз башкачараак башымда картинаны көрүп турам. Себеби байер деген жөнүнөн алдым саттым болуп атпайбы? Мен бир аз дагы эмнесине кызыктармын. Бизнестин ээси менен таанышып, сиздин бизнесиңиздин модели кандай, сиздин бизнесиңизди алдыга кантип дагы жылдырсак болот, бул жылдыруу процессинде, алдыга жылдыруу процессинде Кытайды кантип колдонсок болот деген сыяктуу бир эле сага ушул товар керекпи, макул мен жөнөтүп коем эмес, бир аз дагы консультация, бир аз дагы ошол компаниянын кудум эле бир жумушчусу катары, ошол компаниянын кудум эле бир грубо айтканда, ошол компаниянын кудум эле ээси катары ал компаниянын өнүгүшүнө кызыктар болуп, ал компанияга Кытайдан эмне кыла алабыз, ошонун үстүнөн иштөө боюнча Кытайга келдим. Азыркы учурда билесиздер, Кытайда Кантон ярмаркасы болуп жатат, выставка болуп жатат. Бул дүйнөдөгү эң чоң выставка. Эгерде Кытай менен иш кылам десеңиздер, же бизнесмен болсоңуздар, компанияңыздар болсо, жөн эле бир келип кетсеңиздер дагы сөзсүз түрдө пайдасын көрөсүздөр деп ойлойм. Себеби кечээ бир 15 километрдей бастым, ичине кирип ушунча чоң бир ярмарка болуп жатат, ичинде түрдүү товарлар. Эми жанакы брошюраларында 300 000ден ашык товардын түрү деп айтат. Ушулардын баардыгын келип көрсөңүздөр болот. Выставканын эң жакшы жерлеринин бирөөсү жыл ичинде, бир жылдын ичинде тренд боло турган товарлар, дүйнө кайсыл жакка карап кетет, кандай товарлар чыгат, кандай жаңы идеялар, кандай жаңы трендтер бар, булардын баардыгын көрүп кетсеңиздер болот. Ошондуктан сөзсүз эле Кантон ярмаркасынан бир товар алам деген үчүн эмес, жөн эле кругозоруңуздар үчүн деле келсеңиздер, мунун менин оюмча пайдасын көрөсүздөр. Ансыз деле мен бул жактан бир товар албайм, жөн эле освежить неме деп коет го, взгляд деп коет го, жөн эле жаңы нелер болуп жатат, ошолорду көргөнү гана келдим. Эми эң жүрөктү ооруткан эки суроого келебиз туугандар. Булардын бирөөсү каталог эмне болду? Башында ушуну айтайын туугандар, каталогду мен чын жүрөктөн биздин элибизге өзгөчө бюджети азыраак болуп, бизнеске кызыгып жүргөндөргө жакшы бир мүмкүнчүлүк, жакшы бир платформа болсун деген изги тилек менен баштаган болчумун. Муну башында түшүнүшүбүз керек, себеби эми Кудайга шүгүр менин аудиториямдын 98-99% түшүнүктүү адамгерчиликтүү адамдар, бирок эмнеси болсо деле ортодо бир жаман комментарий жазып, сөккүлөп же дагы бир нерселерди айткандар бар. Ошого алдынан бир аз түшүндүрүү менен баштадым да туугандар. Каталогду мен чындыгында аябай сонун бир изгилик тилектер менен баштаган болчумун, бирок масштаб мен ойлогондон чындап чоңоюп кетти да. Неге? Анткени башында мен ойлоп атканда өзүмдө анча акча жок болсо дагы бир 100 000 доллар менен баштаса болот деген оюм бар болчу. 100 000 долларга жараша инвестор издеп, ал табылды, Кытайга келди. Кытайга келгенде бул жакта 20 жылдан ашыгыраак убакыттан бери бизнесте жүргөн Кытай бизнесмендер бул проектиңерге бисмилла дегенде эле бир 2,5 миллион доллар керек. Бирок видео эле бир 10 миллион доллардай акча кетет экен деп айтышкан болчу да. И бул сумма албетте менде жок. Менин чөйрөмдө анчалык чоң инвестиция кыла турган адамдар дагы жок болду. Бул бир. Анын жанында билесиздер, мен муну эч кандай өңүттөп аякындай наалып же болбосо жинденип айткан жерим жок, бирок мен партнерлорум менен кеңешпей туруп подреал товар бере салдым да.
жыйынтыгында эмне болду? Сом менен айтканда 3 миллионго жакын, неме менен айтканда, рубль менен айтканда бир 2,6 миллиондун тегерегинде акча кайрып келбей калды дагы. Бул кассовый разрыв болуп кетти. Кассовый разрыв болгондо, албетте мен партнерымдан чын жүрөктөн Алла разы болсун аябай разымын. Себеби мен кеңешпей туруп кылып койгонума карабастан эч кандай бир үнүнү көтөрүп, мындай не деп коет эле, интонациясын жаман бир тон менен бир нерсе айткан жок, жинденген жок. Тескерисинче аябай таң калдым. Ошол эле учурда партнер менин көзүмдө аябай мындай бийик бир немеге келди да. Неужели адамдын ошончо акчасын коротуп салдык, бирок мындай жинденип же болбосо неге мындай кылдыңар деп эсебин сураган жок. Болгон эле бирок сурап койсоң болмок экен, ушундай бир маанилүү чечимдерди кеңешип калсак жакшы болмок экен деп туруп ортодо бир кассовый разрыв болуп кетти. Айтор бул жакта бир эле ушул болгон үчүн бул болду деп деле түшүндүрүш бир аз кыйыныраак. Баягы бир 5-6 окуянын биригип келгенден кийин биздин каталог проектиси токтоп калды да. Токтоп калды. Азыр деле баштайбыз деп айта турган болсом, кайра эле жалганчы болом, кайра эле эмне деп коеюн, кайра эле бош жерге үмүт берген болом да. Атак Кытайда жүргөндө деле, Кыргызстанда жүргөндө деле оюмдун бир четинде дайыма эмне бар? Мен кылган жумушум менен, кылган бизнесим менен жөн эле өзүм үчүн эмес, жөн эле акча табуу үчүн эмес, ошол эле учурда башка адамдарга да кантип пайдалуу боло алам деген ой мени дайым токтотпойт. Балким бирөөлөрдүн айткандай мени минуска тарткан нерсе дагы ошол да. Себеби башында өзүң бир бизнес кыл, башында өзүң бир акчаңды тап, бир системаны кур, андан кийин карапайым калкты ойлоносуң, андан кийин элди ойлоносуң деп бир экөөсүн болгон окуялардан кийин мени бир аз теп келеди. Бирок эмне болгондо деле менин жүрөгүм, менин максаттарым ушул эл жерге пайдалуу бериш кылайын деген эле немеге такылды, тарта берет да, пикирге тарта берет. Ошол туугандар, каталог боюнча аздыр көптүр жооп бердим деп ойлойм. Кийинки маселе туугандар, курсту каталог үчүн гана алдым эле дегендер бар. Курсту каталог үчүн алдым дегендерге азыркы учурда мен айта турганым ушул. Могул болгон окуялардан кийин менин срочно төлөшүм керек болгон кээ бир немелерим бар да. Жоопкерчиликтерим бар, кээ бир карыздарым бар деп айтайын. Мен биринчи кезекте ошолорду эртерээк жабышым керек болуп жатат да. Аларды Кудайым буйрса жакын арада жабам. Айтайын дегеним ушул туугандар. Курсту бир гана каталог үчүн алдым дегендер, эми биз көпчүлүгүбүз Кудайга шүгүр мусулманбыз. Эсептерибиздин ахиретке калышын каалабайбыз, мен деле каалабайм. Ошондуктан насип кылса, жумуштар бир сыйра иреттелгенден кийин сөзсүз түрдө бул маселеге кайра келебиз. Кайра келип отуруп, баягы сонун бир сөз бар го. Жаныбарлар жытташып, адамдар сүйлөшүп тил табышат дейт да. Сөзсүз отурабыз, сүйлөшөбүз, эмне кылсак болот, кандай кылсак болот, мунун бир жолун кылабыз. Маселе иншаллах ахиретке калбаш керек. Аллах бардыгыбызга өмүр берсин. Муну сөзсүз түрдө отурабыз, ойлонобуз, сүйлөшөбүз. Сиздер дагы разы боло тургандай, мен дагы көтөрө тургандай кылып бир жолуну мен оюмча сөзсүз түрдө бир компромисске келебиз. Эми сиздер могул нерсени түшүнүп коюңуздар. Сиздер көпчүлүксүздөр, мен жалгызмын. Ошого мындай бир эле шылчок менен маселелерди чечип сала албайм. Ушул эле учурдан пайдаланып дагы бир нерсени айткым келет. Чындыгында аудиторияма разымын. Аллах барыңыздардан разы болсун. Себеби мындай окуялар болуп турат. Биз дагы сени күтүп турабыз, биз дагы сени түшүнүп турабыз. Кудайым сага жардам берсин, дуаларыбыздасың деп байланышкандар бар. Албетте ортодо бир жинденгендер бар. Сиздер дагы туура түшүнөм. Себеби ордуңуздарда болсом, балким мен деле жинденмекмин. Эмнеге ушунча убактан бери менин акчамды бере элексиң, эмнеге ушунча убактан бери узатып жүрөсүң деп. Бирок ишенип коюңуздар, өзүм менен өзүм жалгыз калганда же болбосо мындай Кудайга мысленно жооп берип атканда мен өзүмдүн эмне сезип жаткандарымды өзүмдөн башкасы, бир Кудайдан башкасы билбейт. Эч кандай бир максаттуу түрдө кечиктирип же болбосо мен мунун акчасын бербей эле коем да деген бир эч кандай оюм жок туугандар. Видео болушунча узады. Ансыз деле бул каналда бир аз да ушундай форматка бөлгөн болчумун. Көбүрөөк сиздер менен сезимдеримди бөлүшүп, ички болуп жаткан маселелерди бөлүшүп, кызыктырган суроолор болсо сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыздар. Кийинки видеолордо балким комментарийлерге жооп деген өзүнчө бир формат кылып койсок дагы болот. Айтор YouTube'дун сонун жери эмне? Өзүбүз каалагандай формат жасай алабыз. Барыңыздардан Алла разы болсун. Иншаллах кийинки видеолордон көрүшкөнчө Аллага аманат болуңуздар.